Фиалка гүлүн жалбырактан кантип көбөйтүштү жана ошондой эле бат тамырлатышты билбей жатасызбы? Анда видеону аягына чейин көрүп алыңыз. Алгач бизге дрожь жана ошондой эле бөлмө температурасында суу, кашык, кайчы, албетте фиалка гүлүнүн жалбырактары керек болот. Бул жалбырактар үзүлгөндөн кийин 10 минутадай тыныгып турса мындан да жакшы болот. Албетте алынган жалбырактарды кайчынын жардамында кыйгач кылып баарын ушул сыяктуу кесип алышыңыз керек болот. Фиалка гүлүн жалбырактан көбөйтүү эң кеңири жайылтылган методдордун бири. Баарын кесип алган соң бөлмө температурасындагы сууга кичинекей кашыктын жардамында аз гана өлчөмдө дрожжду саласыз дагы жакшылап баарын аралаштырасыз. Албетте сиз жакшылап аралаштырып болгондон кийин суу бозомтук түскө айланышы керек. Ошуга абдан маани бериңиз. Эми болсо үзүлүп алынган жалбырактарды сууга салып коесуз. Артып калган суу болгон болсо аны коркпостон эле бөлмө гүлдөрүнө куюп койсоңуз, ал аябай бөлмө гүлдөрүңүзгө жакшы таасир бермекчи. Анткени дрожждо аябай минералдар көп. Сөзсүз түрдө убакыт өткөндөн кийин сизге бул сыяктуу кичинекей жалбырактар өсүп чыгат. Катталып, лайк басып коюуну эсиңизден